Ош Кермето айланма жол көчөсүнө биринчи жолу асфальт төшөлдү. Жолду Кара Суу райондук жол тейлөө башкармалыгы оңдоп жатат. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында. Аталган унаа жолдун жалпы узундугу 5 чакырымды түзөт, мунун 3 чакырымына асфальт төшөлдү. Азыр жол жээктери иретке келтирилүүдө. Асфальт төшөө ишин Кара Суу райондук номер 45 жол тейлөө ишканасы жүргүзгөн. Жол оңдоого республикалык бюджеттен 4 миллион 800 миң сом каражат бөлүнгөн. Андан кийин астыдагы иштерибиз, мына Ош Кара Суу Сабай жолунда дагы 1 километр жолубуз бар. Анда ушу башталашында турабыз. Кыш абат айылында дагы бар. Кыш абат айылында дагы ошо 1 чакырым жолубуз бар. Ушуларга ошол асфальт төшөп, жолдун эки жагын жээктерин жаап, ошондой иштер жүргүзүлөт быйыл. Муну менен айыл болуп төптөлгөнү чаң жуткан керметологдордун көйгөйү чечилди. Аймакка таандык дагы 2 чакырым жолго асфальт төшөө муктаждыгы бар. Бизге дагы мындай айтканда культура келип калды деп сүйүнүп атабыз. Эми жакшы суубуз бар, элибиз жакшы. Мынау жолдорубуз асфальт болуп бүтүп калды, жакшы болду. Тез мына запчасттарды алыштырып турчу эле. Эмне бүгүнгө келип, шүгүр менен жолдор оңолуп, аябай кооз жакшы болуп калды. Жол эл аралык талапка жооп бере алчудай сапаттуу курулуп жатканын адистер ишендирет. Эми 10 жылдык кепилдик менен пайдаланууга берилет. Ямыш жама жумуштары мына азыр эме жаңарык Прада жолунда кичинекей ишибиз бар. Ошол жерди бүссөк, 2 жолубуз калды да толук ямышын баарын бүттүк кула калса. Ал ямышны 4000 метр квадрат планда бар, ал толуп аткарылып бүттү бүгүнкү күндөчү. Аталган ишкана быйылкы жылга 5 чакырым жолго асфальт төшөөнү мерчемдеген, карамагында 300 чакырымдан ашуун жол тилкеси бар. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош.